Саламатсыңар менин сүйүктүү окуучуларым. Күн нурундай жылуулукту, мээримдүүлүктү силерге каалап кетем. Бүгүнкү биздин сабагыбыз сабат ачуу сабагы. Сабагыбыздын темасы Р ТБШ, Р тамгасы. Анда эмесе жалпы айтып көрөлүчү. Р демек үн тоскоолдукка учурап айтылды, үнсүз тамга экен. Р ТБШ жумшак, үнсүз экен. Азаматсыңар балдар. Эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар балдар? Робот. Демек Р тамгасы кайсыл жеринде кездешти? Сөздүн башында кездешти. Азаматсыңар силер балдар. Эмненин сүрөтү? Ракета. Анда эмесе Р тамгасы кайсыл жерде кездешти? Сөздүн башында кездешти. Азаматсыңар силер балдар. Эмненин сүрөтү? Тараза. Азаматсыңар. Р тамгасы кайсыл жеринде кездешти? Сөздүн ортосунда кездешти. Азаматсыңар балдар силер. Кар. Демек кар деген сөздө Р тамгасы кайсыл жеринде кездешти? Сөздүн аягында кездешти. Азаматсыңар балдар силер. Анда эмесе балдар, жалпыбыз Арсендин кийинки тапшырмасына көңүлүбүздү буралычы. Анда эмесе Арсендин кийинки тапшырмасы жалпы муун окуу экен балдар. Бардыгыбыз муун окууга үйрөнөбүз балдар. Ар, ра, ро, ор, ур, ру, ир, ри. Балдар, силер муун окудуңарбы? Азаматсыңар демек балдар силер. Балдар, анда эмесе Р тамгасынын жазма түрү менен таанышабыз. Р тамгасынын жазма түрүнүн чоң тамгасы, Р тамгасынын жазма түрүнүн кичине тамгасы. Эми элементи менен жазууга аракет жасайбыз балдар. Р тамгасынын жазма түрүнүн чоң тамгасынын элементи менен жазабыз балдар. Р тамгасынын чоң тамгасы элементи менен сулуу жазганга аракет жасайбыз. Р тамгасынын кичине тамгасы элементи менен сулуу жазабыз балдар. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе Арсендин кийинки тапшырмасына өтөлү. Балдар, алдыңардан 2 сүрөт, бир торчо чыгат. Эми ошол сүрөттөргө карата ошол торчодогу сөздү табабыз балдар. Карагылычы балдар. Дарак, роза. Бул жерде катылган бир сөз бар экен. Анда эмесе тапканга аракет жасайбыз. Р тамгасы сөздүн башында кездешет экен. Жардам бергилечи анда балдар. Кайсы сөз болушу мүмкүн? Дарак, роза. Азаматсыңар балдар. Демек кайсы сөз экен бул жерде? Роза экен. Анда эмесе бул жерде ашыкчасы кайсы болуп калды балдар? Дарак экен. Азаматсыңар балдар. Балдар, бул жерде тарак жана китеп. Азаматсыңар балдар. Эми кайсыл сөз катылган? Тарак жана китеп. Р тамгасы ортосунда жашыныптыр балдар. Кайсынысы туура? Кайсынысы ашыкча? Жардам бергилечи. Тарак экен. Китеп ашыкча экен. Азаматсыңар балдар силер. Бул сүрөттү карап көргүлөчү. Өрдөк жана уй экен. Азаматсыңар балдар. Эми мен менен Арсенге жардам бергилечи. Балдар, Р тамгасы кайсыл жерде жашынган? Экинчиде жашыныптыр. Азаматсыңар балдар. Анда кайсы сөз болушу мүмкүн балдар? Өрдөк экен. Демек уй ашыкча экен бул жерде, Азаматсыңар балдар силер. Балдар, анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Балдар, бүгүн кайсы тамга менен тааныштык? Р тамгасы менен азаматсыңар. Кандай табыш экен?
бүгүнкү сабагыбызда эмнелер силерге маанилүү болду? Анда эмесе кийинки сабакта жолугушканча саламатта болгула.